Рахмат. Кейінгі сөз депутат Момбеков Рыскелді Чыныбекович. Рахмат, Дастан Расылбекович. Өткірбек Асылбекович. 2019 жылдың 26 айында Қырғыз Республикасының Жоғарғы Кеңесінің тоқтамы шыққан бұл КТ Мобайл бойынша түзілген уақытылы депутаттық комиссияның ішінен жиынтығы бойынша. Анда башқы прокуратураға бірнеше тапсырмалар берген. Ошолордун аткарыш жөнүндө айтып бериңизчи. Ал боюнча 3 кылмышчы козголгон. Бүгүнкү күндө бардык кылмыштар боюнча тергөө бүтө эле экен, тергөөсү жүрүп жатат экен. Эсептөө палатасына дагы токтом менен дайындалган. Ал эсептөө палатасына жыйынтыгы чыга элек. Ошонун негизинде бүгүнгө чейин бул созулуп келатат. Анын жыйынтыгы чыкса бардыгы боюнча биз тергөө органы тарабынан тийиштүү юридикалык баа берилет бардыгына. Кимге иш козголду эле? Жок, бул факты менен РП катталып атат 3 материал тең. Ошол боюнча жүргүзүлүп атат. Сизде анда толук маалымат жок экен. Дагы бир сере карап чыгыңыз ошол токтомдо. Ал жерде аябай жакшы анын корутунду бар. Корутундуна карап чыксаңыз, бүгүнкү күндө КТ Мобайл банкрот. 345 миллион сом акча бөлүнгөн виртуалдык уюлдук оператор 1,5 жылда иштейт деген иштебей калды. Орусча айтканда 345 миллион сом ветерге, кыргызча айтканда бекерге чачылды. Бюджеттин акчасы максатсыз пайдаланды, бирок иш козголгон жок. 1,5 жыл өттү. Бул боюнча карап чыгыңыз, бул 345 миллион сом акча менен эксперимент жасабайт да. Булар виртуалдык уюлдук аппараттар саламды ачты, салам алек салам болуп калды. 1,5 жылдын ичинде 18 миң абонент деген бул жок деген сөз. Бул 345 миллион сом акча, омин, Аллаху акбар, жок, өлдү. Экинчи бир кылмыш иши бар, сиздер козгоп, анан каржы полициясынан жөнөткөнсүңөр, 2 жылдан бери эч жака жылбай турат. Бул номер 150-18-111. Бул Phonex Сем Мобайлга, Сем Мобайлдын Нур Телекомго, Ошкага өтүшү, жыштыктардын өтүшү боюнча кылмыш козголгон, бюджетке 1 миллиард сомго жакын зыян келген. 2 жылдан бери эч жыйынтык жок. Ушул боюнча айтып бериңизчи, эмне үчүн 2 жылга чейин 1 миллиард сом зыян келсе, иш козголбой турат? Рыскелді Чыныбекович, 345 миллион боюнча мен иштерди билем. Бул жерде Фин полициянын дагы тергөөсүнүн башчысы отурат, алда жооп берсин. Азыр бүгүнкү күндөгү ушу статьялар боюнча козголгон кылмыштар боюнча мыналардын баардык кылмыштардын баары ачык болуп кайрында окулуп атат. Баардыгы боюнча реалдуу чечимдер кабыл алынат. Соттун палатага дайындалган боюнча, соттун палатанын дагы биз суранабыз, эртерээк бүтүп берилет. Урматтуу Өткүрбек Асылбек, сизге көп маалымат жок экен. Бакир Дулач, сиз жакшы билесиз. Сиз экөөбүз менин кабинетимде да сүйлөшкөнбүз. Айткан тергөөчүңүз. Айтыңызчы, эмне токтоп турат иш? Рыскелді Чыныбекович, бул суроо боюнча сиз менен дагы фактлар боюнча сүйлөшкөнбүз. Бул жерде эки жактамалуу мыйзам болуп турат да. Биз ошол частотаны кайтаганга аябай аракет кылдык. Тергөөчүлөр менен группа түзүп алып, консультация кылып, 2016 жылы өкмөттүн токтому менен пилотный проект боюнча 3 частотага уруксат берилген сатканга. Ошондой 1 миллиардка жакын акчага сатылган. 3 эле частотага берилген да, жыштыкка. Анан ошол жерде башка жыштыкка пилотный проект менен сатууга мүмкүн эмес деп чыккан. Ошонун негизинде бир частота сатылып кетет. Сиз айткан. Сатылбайт да, бекерге берилет. Бекерге берилет. Бекерге Phonex. 1000 сомго берилди дейсизби? 896 миллион сом. Бирок мыйзам боюнча, мыйзам күзүндө кирип атат, күчүнөчү. Бирок мыйзам боюнча жок, бул жерде биз ушул момент бизде аябай кармап атат да, спор. Мыйзамга да туура келип атат. Туура келип атат. Биз ошону азыр дагы кайрадан текшерип чыгып атабыз. Эми бир граждандык негизде сотко кайрылып кайтарсакпы? Биз аябай кызыктарбыз.
кызыктар болсоңор 2 жылдан бери минеге иш жылбайт дейт. Жок, иш жылган ошол юридикалык баа бере албай жатпайбызбы? 15 миллион доллар акча ортодон омийин болуп кетти, оп деп кетти. Ошолор отурат берди жүрөт. Эмнеге отургузбайсыңар түрмөгө? Жок, буга түрмөгө отура турган адам жок болуп атпайбы. Бул жерде мен сизге айтып атам, бизге кызыктырат, мен кызыктарбыз биздин служба. Шуну частотаны кайра өзүнүн ордуна койгонго. Бирок азыркы кезде дагы бир консультация кылып иштеп атабыз. Түшүндүм. Өткүрбек Асылбекович, бир жигитиңизди жибериңизчи, мен сизге ДСП материалдардын баарын берейин. Жанагы Семи Мобайл менен КТ Мобайлдын директор бирлигиши Мамбетакулов Нурбек деген. Мына ушул баланын айынан мамлекетке 1,5 миллиард сом түшпөй калды. Мына коррупция, мына факт, мына акт. Факт бергиле, факты жатат. Иш жок. Рыскелович, сиздин фактыларыңызды түшүнтөм. Эми сиз дагы фактылар менен берсеңиз, тергөө ошончо тергөө фактылар аныктап чыксын. Айтып коюш оңой. Ушунча миллион мамлекетке зыян келди. Аны баары тактап чыгайлы, ошончо тергөө болуп атат. Фактын бериңиз, ошону көрөлү. Эгер сиздики далилденсе, ошону баарын жоокко тартайлы андачы. Тергөө деле жөндөн жаткан жери жок да. Значит, экспертизада маселе болуп атат. Значит, мыйзамдарда маселе болуп атат. Ошонун жыйынтыгы менен бир актуал бир мыйзам чечим кабыл алынбай атат. Мунун баардыгы бизде окулат. Азыр бүгүнкү күндө кайрадан карап атабыз кече фактылар менен. Сизге түшүндүрүп атам. Ошо айткан фактылар сизге жөнөтөбүз, бериңиз, карап чыгабыз ошонун баарын. Кошумчалап коебуз. Сиз азыр мындай айтып атасыздар, Рыскелович. Биз атайын эле бекитип алып эле мунун баарын чыгарбагандай кылып атасыз. Иштеп атабыз биз дагы балдар дагы. Өткүрбек Асылбекович, сиздин орун басарыңыз Нурлан Дардаңов мага кат жазып атат. Ушул иш боюнча Дамир Сагынбаев кат жазып атат. 10 секунд. Исмаилов мага кат жазып атат. Сагынбаев мага кат жазып атат. Булардын баардыгы менде турат. Президентке дагы тапшыргам. Бирок иш жылбай атат. Мен ошону айтып атам. Сиз өзүңүз кызыктар болуп, кааласаңыз мен сизге берейин өткөр копиясын бар. Карап чыгыңыз. Бериңиз. Кийинки сөз Касымалиева. Ассаламу алейкум достор. Мен төрагабыз, Жогорку Кеңештин төрагасы Дастанбек Арысбековичке кайрылуу кылайын дедим. Мүмкүн болушунча бөлүшүп, комментарий жазып, бөлүшүп коюңуздар, достор. Урматтуу Дастанбек Арысбекович, сизге акыры кайрылганга мажбур болдум да. Канчалаган видеолоруңузду көрүп атабыз, канчалаган выступленияларыңызды көрүп атабыз. Сизден биз абдан суранат элек. Өзүңүздүн намысыңыз болсо, жигиттик касиеттик сапатыңыз болсо, сизге канчалаган сын пикирлер айтылып атат, элди канчалаган нааразычылык болуп атат. Өзүңүз эле арыз жазып кетип калсаңыз жакшы болмок. Сиздин башка чет өлкөлөргө, коңшу мамлекеттерге Кыргызстанды, өзүңүз деле эмес, Кыргызстанды абдан уят кылып жатасыз. Сиздин выступленияларыңызды көрүп алып, кирерге тешик таппай калып атабыз. Мында жалпак тил менен айтканда, кирерге тешик таппай калып атабыз да, урматтуу Дастанбек Арысбекович. Кичине бир жака кайрыларда, эл алдына чыгарда, дүз эфирден чыгарда кичине даярданып, качабы жаттап алып, анан так чыкпайсызбы? Анткени сиз экинчи адамсыз да мамлекетибиздечи. Сиз Кыргызстандын өзүңүздүн эле эмес, Кыргызстандын авторитетин кетирип атпайсызбы чет өлкөгөчү? Мага достор чыгып атат, Россиядан, тияктан, бияктан, Европадан жазып атышат, силердин төрөгаңар кантет депчи. Кичине даярданып алып чыгыш керек да, урматтуу Дастанбек Арысбекович. Менден кетсе кечиресиз. Бирок чындык ошондой ачуу болот. Сизге караганда мына 3-4 класстын балдары так конкретно сүйлөйт да. Бул нерсе абдан уят да. Бул абдан уят нерсе да, мында жоопкерчиликти сезиш керек да. Жоопкерчилик сезип эл алдына чыгып аткандан кийин вы лицо государства чыгып атканда конкретно даярданып, грамотно выступленияларды кылбайсызбы? Качанга чейин сиздин комедияларыңызды көрүп жүрө беребиз? Биз уже тажадык, уялып бүттүк. Мындай кичине намыс деген болсо, өзүңүз арыз жазып кетип калбайсызбы? Ушинтип эле отура бересиңерби? Былтыйып эле ачылган камырдай болуп элечи. Уят да, булчу аябай эле уят да. Мына Казакстандан выступленияңызды көрүп атабыз. Өткөндө мына выступление кылыптырсыз, аны көрүп атабыз. Биздин мындай кашыктап чогулткан авторитетибизди
мындай чөмүчтөп төгүп бүттүңүз, урматтуу Дастанбек Арсбекович. Ичинде намыс деген касиет болуш керек да. Жигит болгондон кийин канчалыган сын пикирлер айтылып атат, кетиш керек да. Жөн эле отура бербейчи. Бул эмне спикерлик сиздин менчикте болгон менчик эмес атаңызбы? Бул деген мамлекеттики, бул элдики. Сиздерди эл шайлаган. Депутаттар анан сизди шайлаган. Элдин үнүн угушуңуз керек да. Ал силердин менчигиңер эмес да, менчикте отура берге дейчи. Bir жолу oldu, ладно дедик, 2 жолу oldu, ладно дедик, 3 жолу oldu, 4 жолу oldu, 5 жолу oldu, 10 жолу oldu. Качанга чейин отура беребиз ушинтипчи. Премьер-министрге жазган письмоңузду окудук, аны көрдүк. Бергенеде 10 сөз болсо аны 9'u ката болуп атат. Айла жок мен выступление кылып атам, айла жок. Чет мамлекеттен достор бүт иностранец досторум бар тең жазып атат Facebook'тан. Урматтуу депутаттар, жогорку кеңеш депутаттар, мындай чара көргүлө да. Мындай өзүңөрдө мындай жоопкерчилик алып, жоопкерчиликти сезип, мындай ишти алып бара албай аткандан кийин алмаштырбайсыңарбы башка спикергечи? Силер да отура бересиңерби, команданы күтүп коюп, не дейт болду экен деп элечи. Бул уят нерсе да. Менден кетсе кечиргиле, бирок мен чындыкты айтам. Мени коркутам деп ойлобогула.